Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгына арналган салтанаттуу кечебизде ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн Кыргыз эли эгемендүүлүктү алганына 28 жыл болду. Бул майрамды, бул улуу майрамды Москва районунун тургундары дагы жогорку деңгээлде майрамдап жатышат. Бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү Москва районунда жашаган ар улуттун өкүлдөрүнүн дүр дүйнөсү дагы көрсөтүлөт. Андан тышкары жогорку деңгээлдеги концерттик программа тартууланат. Ошондой эле ат оюндары дагы ойнолмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин районубузда болсо жалпы райондо негизи ар бир айыл өкмөттө майрамдар өтүп атат. Но эң чоң майрамды болсо көп айылдардан да бияка чогулуп, Москва районунун борбору бул Беловодск айылына келип туруп, ушул жерде майрамды отушат элибиз. Эми жалпы кыргызстандыктарды мен бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Баарына каалоорум мекендештериме бул чын ден соолук, бакыт таалай. Алдыбызда жакшылык эле болсун, Кыргызстаныбыз өркүндөсүн, өссүн, гүлдөсүн. Майрамга Москва районунун тургундары жапатырмак катышып, концерттик программа тартуулашты. Аткарылган ар бир чыгармасы эгемендүү Кыргыз элинин урматына арналып, патриоттук сезим тартуулашты. Андан тышкары биз жогоруда айтып өткөндөй, бул Москва районунда 28 улуттун өкүлдөрү жашайт экен. Алар дагы мынтип өздөрүнүн дүр дүйнөсүн чачып отурушат. Эмесе биз дагы сурап көрөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз Азербайжандын атынан өкүлдөрү келгенбиз тамагын тартуулап ушу Кыргызстанга. Бу жерде 5 түр тамагы, 5 түр таттуу тамагын алып келдик. Кыргызстаныма эгемендүүлүк күнүн куттуктап кетким келет. Кыргызстаныма ачык асман, тынчтык, өнүгүп, ошо Кыргызстандын эң жакшы өлкөлөрдөн болушуна тилектешмин. Баардыгына жакшылык, ачык асман, ушу балдарыбызга ден соолук болуп эле, жактыктар болсун ар дайым Кыргызстаныбызда. Кыргызстандыктарды Кыргыз элинин бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Жергебизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, бүгүнкү майрам күндөгүдөй болсун. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүбүздөн ушул биздин Москва районунун элин куттуктайбыз. Элибизге тынччылык, ачык асман, жаштарыбызга, келечектерибизге патриоттуулукту, мекенчиликти каалайбыз. Ар дайым эле асманыбыз ачык болсун. Элибизде ушундай жакшылыктар көп болуп жүрө берсин. Элибиз менен сыймыктанабыз. Здравствуйте. От имени Ассоциации Дунган Кыргызстана желаю процветания нашему любимому Кыргызской республике. Сегодня 28-я годовщина независимости свободолюбивого, толерантного кыргызского народа. Всем успехов, удачи во всем. Ошондой эле иш-чарага катышкан ар улуттун элдери да улуттук ыр бийлерин тартуулап, элдин маанайына шаң кошушту. Ал эми майрамдык иш-чарага күбө болгон район тургундары жалпы Кыргыз элинин эгемендүүлүк майрамы менен куттукташты. Кыргызстаныбызга ушу жакшылык болсун, элибиз тынч болсун, ушу ойлогон максаттарга жетелик. Кыргызстан, наш Беловодск процветает вообще вот так. Поздравьте кыргызстанцев с праздником! С праздником, Кыргызстан! Экономикада өсүш болуп, жалпы эл ушундай ынтымак жашап жүргөндөй болобу. Диаспоралар концерт берип, ар ким өзүнүн эмесин көрсөтүп, өндөрүн көрсөтүп деген берде болгон эмес. Бүгүнкү майрамга биз ыраазыбыз. Рахмат администрацияга. Элдердин баары тынччылыкта болсун, байчылыкта болсун, молчулукта болсун. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңар менен урматтуу бир туугандар, Кыргыз элимдин апалар, аталар, эжелер, карындаштар, сиңдилер ар дайым ушундай майрам болуп турсун. Жалпы кыргызстандыктарды ушу 31-август эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Жалпы эле баарыбыз аман болгону, ден соолукта болгону. Берде эң бактуу апалардан болуп отурабыз, айланып кетейин деп. Абдан жакшы болуп атат. Майрамыңар куттуу болсун, баардыгыңарды ден соолукта, ишиңер ийгиликтүү болсун.
аман болгула, тесурукта болгула. Иш чаранын соңунда ар бир улут даярдап келген улуттук тамактарын келген элге ооз тийгизип, тамактардын түрлөрү менен тааныштырып жатышты. Чүй облусунун Москва районунун Борбордук аянтында өткөн иш-чара жогорку деңгээлде аякталды. Андан соң ошол эле райондун ат майданында ат оюндары уюштурулууда. Бул ат оюндарына бир гана Москва районунун күлүктөрү гана эмес, республиканын күлүктөрү келген алсак, Ысык Көл облусунун жана Нарын облусунун күлүктөрү дагы мына ушул ат майданда ат салышууда. Бул күнү күлүк аттарды сүйүүчүлөрдүн да саны арбын. Кыйкырык сүрөөн менен күлүктөрдү коштоп алдыга сүрөп жатышты. Тай чабыш, анан кийин кунан жорго, кунан чабыш, анан жорго чабыш, анан аламан байге. Ушул түрлөрү менен улуттук оюндар жүрөт. Эми бу жерде азыр мен айтып кеттим, байгелери дагы чоң байгелери бар. Мындан тышкары ар бир биринчи, экинчи, үчүнчү келген ат жыл эмеге күлүктөргө диплом беребиз, дагы медаль тагабыз. Эми бул жүрүп аткан негизи эми бул биздин район кичике болгону менен баардык Чүй областынын чөлкөмүн баарын кымтып атат. Мына Нарындан келгендер бар экен, Кант шаарынан келген, Ысык Көл областынан келген саяпкерлер атайын аттарын алып келип ушул биздин ат майданга сынап кетип атат. Күлүктөрдүн ар бир сынагында алдыга оозуп чыккан чабандестерди да сөзгө тарттык. Мне дедушка научил, он тоже детский скакал. 2 жыл болду иштеп атканыбызга. Атасы Апагей Арабалтадан айгыр энеси болсо тазаган жылкы. Муракенин тургунан айылдан болом. Биринчи чабышы, Кудай буйруса жакшы. Кошумчалай кетсек, бардык республика боюнча 31 август эгемендүүлүк күнүн жогорку деңгээлде майрамдашууда. Анын арасынан Москва району дагы жогорку деңгээлде майрамдашты. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал эми биз СТВ каналы жалпы кыргыз элин эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир үй бүлөдө ынтымак, ырыс-кешик жана бакубат жашоо орносун. Нурай Кайратова, Шаршамбай Акынбеков, СТВ Москва району.